Sen özüңdü оңдо, бирөөнү оңдобой эле кой. Sen өзүңдү кара, башканы карабай эле кой. Бирөөнүкүнө кызыкпай эле кой, өзүңдүкүнө кызыккын. Башка нерсе эмес. Жашоо адам баласы үчүн бир гана келген бир бакыт. Адам үчүн убакыт эмнеге берилет десе, өзүн оңдош үчүн берилет. Башка бирөөнү оңдош үчүн эмес. Бирөөнү оңдош үчүн берилет. Эмне үчүн мынакей зам аким болуп келди? Анткени субханалла ушул райондо оңдош үчүн буга берилген. Эгер өзүнүн мөөнөтүнүн ичинде бир нерсе кылбаса, кыяматта жооп берет. Мынакей субханалла хаким, мындай айткан биздин субханалла хатип, мынакей эгерде ушунча жылдын ичинде райондон бир нерсе оңдобосо, кыяматта бул жооп берет субханалла. Бул ишкана мынакей, бул ишкана. Эгерде бул ишканадагы нерсе, эгерде ушул ишкананын акысы берилбесе, кыяматта ушул ишкананын дом культуранын жооп берет. Ушундай. Анткени себеп бардыгыңар өзүңөрдүн кылып аткан кызматыңарга, жашап атканда кызматыңарга эмнесе дейт? Силер койчусуңар. Силер ошон үчүн ар бириңер үчүн ошого жооп бересиңер дейт пайгамбарыбыз. Демек, мынакей аял өзүнүн күйөөсүнүн балдарына, оокатына жооп берет кыяматта. Оокат десем кандай десем, үйүнүн ичинде болгон эмеректерине, балдарына, күйөөсүнүн үчүн жооп берет. Күйөөсү болсо аялына, балдары үчүн кыяматта субхана жооп берет. Мен дагы жана адеп жөнүндө келатканда бир нерсени айтышым зарыл болгон болчу. Биз бул дүйнөдө бири-бирибизге жана айтып аткандай эртең жооп бере турган нерсенин бирөөсү бул балдар үчүн жооп беребиз. Балдардын тарбиясы үчүн жооп беребиз. Ислам бул тарбиянын дини. Ислам эмненин дини экен? Тарбиянын дини. Демек, балаңа сен өзүң кадимкидей жашоону үйрөтүшүң керек. Кыргызда сөз бар. Эмне экен? Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны дейт. Демек сен ата, эне, балаңды эл таанытышың керек экен, субханалла. Эмне үчүн атың барда дегенде мындай нерсе бар экен да, бул бир жагы дөөлөт деши мүмкүн. Минип аткан атың эмес, авалки сага берилген бийликпи, авалки берилген сага илимби, авалки берилген доспу, авалки берилген бир мүмкүнчүлүкпү, субханалла. Мына ошондой болуп турганда, эмне экен жериңди тааны, жер жүзүн кыдырып субхана илимиңди ал, кыл деген нерсе экен да. Кара, демек баланын акысы ата-энеден унутпашыбыз керек.